Ош мамлекеттик университетинде дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 5 жолку чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу Айсулуу Тыныбекова студенттер менен жолугушуп баарлашышты. Окуу жайдын жалпы жамааттуу студенттери спортчулары катышкан жолугушуу алгач Айсулуу Тыныбекованын спорттук ишмердүүлүгү тууралуу даярдалган видео материал менен башталды. Андан соң чемпион окутуучулардын жана студенттердин суроолоруна жооп берди. Дагы бир суроо берип коеюн. Келечекте кызыңыздын өзүңүздөй спортчу болушун каалайсызбы? Мен албетте эми каалайм, бирок ар бир эле баланын, кыздынбы өзүнүн каалоосу болот. Ошондуктан бул биринчи баланын каалоосунан таасир болот. Ал эми мен ушундай кылгым келип атат деп, же болбосо өзүмдүн убагында жетпей калган же кыялдарымды мен балам аркылуу кылгым келбейт да. Мен баланын өзүнүн каалоосу болуш керек. Мен ар дайым баламдын каалоосун колдогум келет. Жолугушуунун жүрүшүндө Айсулуу Тыныбекова студенттик күндөрдү ырахат менен өткөрүп, билим алып, мээни машыктырып, дайыма өнүгүп туруу керектигин айтты. Ошондой эле күрөштү жашоосун өзгөртүү үчүн тандагандыгын белгиледи. Ушул күрөштү мен жашоомду өзгөртөм деп тандагам да. Жашоомду жакшы жакка өзгөртөм деп. Кеченин соңунда Айсулуу Тыныбековага Ош мунун даңкы медалы жана ректордун ыраазычылык каты тапшырылды. Айсулуу Тыныбекова мыкты суроо бергендерге кол тамгасы калтырылган белектерин тапшырды. Айсулуу Тыныбекова профессионалдык спорттогу жетишкендиктери үчүн даңк ордени, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, Токиодо өткөн жайкы олимпиада оюндарында ийгилиги үчүн 2-даражадагы Манас ордени сыйлыктарына ээ болгон.